Бешинчи бөлүм. Боорукердиктин булагы, анын кызматы. Ал күйөөсүнө өмүрү өткөнчө жамандык менен эмес, жакшылык менен гана кайтарат. Накыл сөздөр китеби 31 бөлүм 12 аят. Накыл сөздөрдүн 31 бөлүмдөгү сүрөттөлгөн, күйөөсүнө жакшылык гана кылган Кудайдын көз карашындагы сулуу аял тууралуу жаңы бөлүмгө өтүп жатып, мен ал күйөөсүнө өмүрү өткөнчө жамандык менен эмес, жакшылык менен гана кайтарат деген аятты окудум да. Бул бөлүмдү боорукердиктин булагы деп атоону чечтим. Бул аталышты менин столумдун үстүндө рамкага салынган 2 сүрөттөн алдым. Ал сүрөттө менин жылмайып турган күйөөм Джим бар эле. Бул сүрөттөр Энгадиде тартылган болчу. Бул жерде байыркы келишимдин каарманы Дөөт жана анын 3000 жоокерлери Шабул падышадан жашырынып жүрүшкөн. Джим да так эле ошол Дөөт турчу жерде туруп сүрөткө түшкөн. Менин алдымдагы ар бир сүрөттүн өзүнүн тарыхы бар. Биринчи сүрөттө Джим 100 фут бийиктиктеги туп-тунук көлмөдөн агып түшкөн шаркыратманын шар аккан суусунун боюнда түшкөн эле. Биз бул сергитүүчү булакка Масадага чыккан күнү келген элек. Бул биздин чаң, кургак, кир, бирок ошол эле учурда эң кызыктуу саякатыбыздын экинчи күнү эле. Бул жердеги адам басчу жолдору таштардан тизилген экен. Чындап эле бул жер Дөөттүн жашырынышына эң эле ыңгайлуу жер экендиги көрүнүп турду. Себеби бул жерде жалаң гана таштар жана үңкүрлөр бар эле. Улам өйдө көтөрүлүп, чоң таштарды аралап, аска тоолорду айланып өтүп, акыры биз белгиленген пунктка, тагдырдын белеги болгон Энгадиге келип жеттик. Энгади деген аталыштын мааниси жапайы улактын булагы же жаш баланын жаз айы дегенди билдирет. Бул жер биздин чалыккан көздөрүбүзгө жагымдуу болду жана чарчаган буттарыбызга сергитүүчү суусу бар жер эле. Жыл бою соосу токтобогон жана тегеректеги шаркыратмаларды азыктандырып турган бул кичине булак. Кургак чөлдө өзүнүн айланасында салкын, тынч жана эс алдыруучу оазис куруп алгандай. Жаш балдар эч нерсе менен иштери жок ойноп жатышты. Чоңдор болсо сейилдеп, чарчаган буттарын салкын сууга салып, эс алып жатышты. Бийик аскалардын көлөкөсү да адамга жагымдуу салкындыкты берип турду. Калың, жашыл чөптөр жана бак-дарактар күндүзгү аптаптан, учу кыйры көрүнбөгөн кумдан жана оор жумуштан кийин эң эле сонун баш калкалоочу жер экен. Дөөт үчүн да бул кереметтүү жер канчалык жагымдуу болгондугун элестетүү оңой эле. Бул кичине булак Дөөттүн коопсуздугу жана өмүрү үчүн атайын ушул жерге жайгаштырылгандай көрүнүп турду. Дөөт булакты курчап турган аскалардын баарын изилдеп чыккандыр. Ошондуктан кийинчерээк Теңирди сүрөттөөдө Дөөт: «Анткени сен менин аска зоомсуң, чебимсиң. Бир гана ал менин чебим, куткаруучум, тирегим» деген салыштырмаларды айткан. Эми экинчи сүрөт тууралуу айтып кетүүгө уруксат этиңиз. Анда Джим ушул эле жерде турат, бирок 180 градуска кайрылып турган эле. Бул сүрөт Өлүк деңиздин фонунда тартылган. Деңиз ушунчалык кең болгондуктан менин фотоаппаратымдын объективинин чоң көлөмүн ээлеп калды. Узундугу 45 миль, кеңдиги 10 миль. Ал эми тереңдиги 1300 фут. Өлүк деңизге Иордан дарыясы куюп турат. Ошондо бул деңизге күн сайын 6 миллион галлон таза жана жакшы суу куюлуп турат экен. Өлүк деңиз абдан туздуу. Ошондуктан анда эч кандай жандыктар жок. Учкул сөздөрдө айтылгандай: суу, айланамда суу толтура, бирок суусунумду кандыра албайт. Бул деңиз ысык жана нымдуулук жетишпеген жерде жайгашканы менен андан эч кандай пайда жок. Деңиз ушунчалык чоң, суусу көпкөк, абдан кооз. Бирок суусун ичсең, чындап эле өлүк деңиз, өлүм деңизи дегенге ишенесиң. Боорукер жүрөк. Эми кайрадан накыл сөздөрдөгү Теңирдин көз карашындагы сулуу аялды сүрөттөөнү уланталы. Жакшы эне өзүнүн турпаты менен Теңирдин сулуулугун чагылдырып турат. Жаш ханзаада уулуна
чыныгы жакшы аял кандай булуусу керектигин чарчабастан кайталап турду. Теңирден корккон сулуу аялды жолуктурганда, аны дароо тааныш үчүн анын сүрөттөрүн биринин артынан бирин көрсөтүп жатат. Альбомдогу 12 аяттагы тартылган сүрөттү карап турганыбызда, биз Кудайдын жүрөгүнүн эч нерсе менен салыштыргыс сулуулугун көрүп, калтырай баштайбыз. Себеби ал ушунчалык тунук, таза жана сүйүүгө толгон жүрөк. Ушул өзүмчүлдүк жана акча сүйүүчүлүк өкүм сүргөн мезгилде боорукердиктин сергитүүчү булагын табуу канчалык сонун. Бул аял Теңирдин көз алдында чындап эле сулуу экендиги эч шексиз. Анын жүрөгүндөгү боорукердикти кантип көрүүгө болот? Теңирдин жанында болуусу. Ал күйөөсүнө өмүр өткөнчө жамандык менен эмес, жакшылык менен гана кайтарат деп жазылат Накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүнүн 12 аятында. Кудайдын алдындагы сулуу аял күйөөсү үчүн колунан келген бардык жакшылыктарды гана кылууга аракет кылат. Ал күйөөсүн сүйүү үчүн жашайт. Ал күйөөсүнө жакшылык кылуу менен бирге өзүнүн жашоосунда, үйүндө күйөөсүнө ар дайым пайда алып келүү менен башкарат. Анын таңкы сыйынуусу бир гана сөздөрдү кайталап турат. Сүйүктүү күйөөсүнө жакшылыктарды тилөө жана аны сүйүү үчүн, ага кызмат кылуу үчүн, аны урматтоо үчүн, анын кичине болсо да каалоолорун орундатуу үчүн жана анын жашоосун жеңилдетүү үчүн күч суроо. Ал өзүн көрсөтүү үчүн же мактануу үчүн эмес, бир гана Теңирге таянуу менен жакшылыктарды кылуусун уланта берет. Себеби бардыгы Теңирдин жоопкерчилигинде экенин билет. Ал эми аял үчүн Теңир анын күйөөсүнө тиешелүү жакшы сыйлыгын берсе, ага ошол жетиштүү. Мындай боорукердик деги кайдан пайда болгон? Кантип эле ал эч нерсе талап кылбастан ар дайым берүүгө даяр боло алсын? Эң биринчиден, Кудайдын көз карашындагы сулуу аялга жакшылык кылуу сапатын Теңир анын мүнөзүнө бапестеп жайгаштырган. Ал өзү толугу менен боорукердик. Мына ушул нерседен ал аял жаратылган. Ошондуктан ал ордуна эч нерсе талап кылбастан өзүн толугу менен арнай алат. Анан дагы ал Теңирди сыйлаган, аны жогору койгон аял. Анткени Теңир өзү аны күйөөсүнө жакшылык кылууга чакырып жатат. Никесиндеги боорукердиктин булагы болуу тапшырмасын ага Кудай тапшыргандыктан, ал бул ишке болгон күчүн жумшап, толук жоопкерчилик менен мамиле жасайт. Аял жердеги кожоюнуна жакшы мамиле кылуусу үчүн асмандагы атабыз ага боорукердикти мүнөз катары берген. Мына ошондуктан ал аял жердеги кожоюнуна жакшылык кылууга бүт жүрөгүн ачат. Себеби ал муну менен асмандагы атасына жакшылык кылган болот. Ошондуктан ал чыныгы бакытка ээ боло алат. Жамандыктын жок болуусу. Ал күйөөсүнө өмүрү өткөнчө жамандык менен эмес, жакшылык менен гана кайтарат. Күнөөкөр табият боюнча 31 бөлүмдө даңкталып жаткан Кудайдын көз карашындагы сулуу аял деле биз сыяктуу азгырыктарга туш болгон. Бирок Кудайдын ырайымы аркылуу ал бардык азгырыктарга чыдамдуулук менен каршы тура алган. Өзүмчүлдүк, кыжырдануу, ачуулануу, соттоо, чатакташуу, мына ушунун баарына каршы туруп, жамандыкка алдырбастан ал Теңирдин планы боюнча күйөөсүнө жакшылык кылуусун уланткан. Анын фанаттарынын бири айткандай, бул дүйнөдө өзүнө жол салып жаткан адамга, аны түшүнбөгөн жана аны колдобогон аял менен жашоо оор жүк артып жүргөндөй өтө кыйын. Өмүрү өткөнчө. Накыл сөздөрдүн 31 бөлүмдөгү аялдын күйөөсүнө кылган жакшылыгы жана ал баш тарткан жамандыктар бул анын өмүрүнүн ар бир күнүнүн мүнөздөмөсү. Бул Теңир анын өмүрүн жайгаштырып койгон чектөөсү дегенди билдирет. Анын турмушка чыгуусунун максатына, өмүрүнүн акырына чейин күйөөсүнө жакшылык гана кылуу экендигине так жана олуттуулук менен карап, аларды аткарууга умтулат. Анын жашоосунун маңызы ар дайым сүйүктүү күйөөсүнө боорукердиктин булагы болуу. Ал бүгүн, эртең, 20 жылдан кийин, 50 жылдан кийин, керек болсо өлгөнгө чейин сүйкүмдүү жана ишенимдүү боюнча калат. Оорулар да, жакырчылык да, каарлык,
же катачылыктар да анын күйөөсүнүн өмүрүндөгү кубанычтын булагы болуу ишеничин олку солку кыла албайт. Боорукердиктин үлгүсү. Мен көп жылдар бою Чарльз Каумендин аялы жазган «Чөлдөгү булактар» аттуу күнүмдүк окуу китебин ынталуулук менен окуп жүрдүм. Анын жөнөкөй айтылган сөздөрү жан дүйнөнү ушунчалык күчтүү тарбиялай алгандыгынын сырын мен көпкө чейин түшүнө албай жүрдүм. Кийинчерээк гана мен анын өмүрүнүн таржымалын жана үмүт менен сооронуу сөздөрү толгон китебинин жазылган себебин билдим. Чарльз Каумен чыгыш миссионердик коомунун негиздөөчүсү. Ал Япониядагы 5 жылдык жакшы кабар таратуу иш-чарасын бүтүрүп жаткан эле. Күндөрдүн биринде түн ортосунда анын жүрөгү катуу ооругандыгын аялына айтат. Андан кийин ал денесинин катуу ооругандыгына карабай, кылган кызматын аягына чыгарат. Кийин ал АКШга эс алууга жана кайрадан күч алуу үчүн келет. Бирок башынан өткөн жүрөк оорусунун айынан денеси кыймылдабай калат. Айыкпаган оору жана кыйналуулар коштогон жылдарды жылдыздары өчкөн түнкү асман менен гана салыштырууга болот эле. Караңгылык курчаган түндөр 6 жылга созулду. Үмүтсүздүк аны ушунчалык ээлеп алган эле. Бул үмүтсүздүктү азайтуу үчүн Летти Каумен Теңирдин убадаларын дары катары карманып жашоону чечти. Ал өзүн да, күйөөсүн да колдоо үчүн сан жеткис китептерди жана журналдарды чогултту. Азап чеккен күйөөсүнө колдоо сөздөрүн ал күнү түнү окуп берип жүрдү. Акыр аягында терең үмүтсүздүктө жүргөн ал Теңирдин убадаларынын байлыкка толгон казынасынан үмүттүн нурларын тапты да, аны сүйүктүү күйөөсү Чарльз менен тең бөлүштү. Ыйык китепти изилдеп жатып, ал жан дүйнөнү тынчтандырган жана соороткон сөздөрдү тапты. Ал экөө тең бирдей ушуга муктаж эле. Менин кымбаттуум, Летти Каумен өзүнүн күйөөсүнө чыныгы таяныч тирек боло алган. Ошондой эле ал өмүрүнүн акырына чейин боорукердиктин булагы боюнча калды. Күйөөсүнүн дени сак кезинде, Японияда жүргөн кезде, ал анын жардамчысы эле. Жана бул караңгылык каптаган күндөрдө да ал өзүнүн күйөөсүнө жана Теңирине ишенимдүү боюнча калды. Ал өмүрүнүн 6 жылын өлүмгө жакындап калган сүйүктүү күйөөсүнө арнап, анын руханий абалын жеңилдетүүгө бүт аракетин жумшады. Үй тиричилигин, финансларын жана анын кызматын башкарып, ушул оор жылдары күйөөсүнүн рухун кереметтүү чындыктар менен көтөрүп жүрдү. Ушул кереметтүү аялдын күчтүү руху аркылуу сиздин да жүрөгүңүз козголсун деп мен чын жүрөктөн сыйынам. Жана Теңирдин көз карашындагы сулуулук чындыгында кандай болоорун сиз да түшүнө баштадыңыз деп ишенем. Ал аял назик, бирок ошол эле мезгилде кыйынчылыкка чыдамкай. Ал бекем аска жана булак. Теңирдин боорукердигине толгон жүрөк менен жана анын жетектөөсү астында кыйынчылык болобу, ал баардыгын жеңип өтөт. Себеби анын тапшырмасы ушундай. Анын Теңирдин астындагы кызматы күйөөсүнө жакшылык кылуу. Берилген тапшырманы ал баардык олуттуулук, жоопкерчиликтүүлүк жана ишеним менен аткарып, боорукердикти ишке ашыруу үчүн эмгектенет. Летти Каумендин сырткы келбети кандай экенин мен билбейм. Бирок биз анын жүрөгү кандай экенин билебиз. Мен анын дене түзүлүшү кандай экенин билбейм. Бирок биз анын кубаттоодогу, кызмат кылуудагы күчүн жана күйөөсүнө акырына чейин ишенимдүү бойдон калган аял экенин жакшы билебиз. Теңирдин көз карашындагы сулуу болгон башка аялдар сыяктуу эле Летти да өмүрүнүн акырына чейин анын планын ишке ашырууну көздөп, күйөөсүнүн кубанычынын булагы болуп келген. Анын кереметтүү өмүрү чындап эле какыраган чөлдөгү булак суусу десек болот. Кантип сулуу боло алам? Канткенде мен күйөөмдүн чыныгы тирөөчү болуп жашай алам. Биринчиден, жакшылыктын душмандарынан сак болуңуз. Ал күйөөсүнө өмүр өткөнчө жамандык менен эмес, жакшылык менен гана кайтарат. Элестетип көрүңүз, жакшылык жана кастык. Бири-бирине ушунчалык каршы келген өнөкөттөр. Бири ушунчалык жагымдуу, өзүнө тартып турат, башкасы ушунчалык коркунучтуу. Демек, аялынын күйөөсүнө кастык менен мамиле кылуусу чындап эле реалдуу болгондугу үчүн Теңир эскертип жаткан турбайбы? Ыйык китепте бул тууралуу көптөгөн мисалдар бар.
Өздөрүнүн күйөөлөрүнө боорукердиктин булагы боло албаган аялдардын тизмесин карап көрүңүзчү. Обо, адамдын жардамчысы болуп жаралганына карабастан, аны күнөөгө түрткөн. Сулаймандын аялдары анын жүрөгүн Теңирден алыстатышкан. Изебел өзүнүн күйөөсү Ахапты жийиркеничтүү иштерди жасоого түрткү берген. Аюптун аялы ага Кудайды каргап туруп өлүүнү сунуштаган. Ребекка күйөөсү Ыскакка калп айткан. Михал күйөөсү Дөөттү жек көргөн. Бул жүрөктөрү катып калган, өздөрүнүн никелерин бузган аялдар кимдер деги? Эң башында бир нерсени айтып кетүү зарыл. Өздөрүн башкаларга салыштырууну жактыруу. Бул терең туңгуюкка алып барчу караңгы жол. Башында күйөөңдү, андан кийин жашооңду жана финансылык абалыңды башка адамдар менен салыштыруу деген кызыктуу оюнга акырындык менен билинбей батып кетүү канчалык оңой экендигин мен жакшы билем. Салыштыруу, үмүттөнүү, кыялдануу — бул сапаттар биздин жүрөгүбүздү тез эле өзгөртүп кое алышат. Мунун баардыгы менин жеке жашоомдо, менин күйөөм менен мамилемде, Теңир мага түзүп берген ар кандай шарттарда, анын планынын ишке ашуусуна багытталышы керек. Себеби ошентүү менен гана Кудай мага даярдап койгон боорукердик кызматын ишке ашырып, анын артынан ээрчей алам. Келиңиз анда, азыр бир саамга токтоп, Теңирге күйөөңүз үчүн, анын сизге ачып берген кызмат жолу үчүн ыраазычылык айтыңыз. Азыр сыйынып жатканыңызда өзүңүздүн ичиңиздеги салыштыруу адатыңыздан арылам деп Кудайга убада бериңиз. Анан дагы өмүрлүк жолдошуңузду көбүрөөк мактайм деп, бакубат жашооңузга кошкон салымы үчүн ага ыраазычылыгымды айтам деп да чечим чыгарыңыз. Өкүнүүнүн жана таш боордуктун тамырына суу куя берсеңиз, анда сиз жакшылыкка эмес, кастыкка жана жамандыкка алып келген туура эмес жолго түшөрүңүз анык. Күйөөңүз жөнүндө же кандайдыр бир абалга карата ачуулануу же өкүнүү менен ой жүгүртүп коюунун өзү эле сиздин жүрөгүңүзгө кайгырууга же өкүнүүгө жол ачылды дегенди билдирет. Мындай ойлор сиздин тынчыңызды алып, башкалар менен мамилеңиздин үзүлүүсүнө, андан да жаманы сизге эң кымбат болгон күйөөңүз жана балдарыңыз менен болгон мамилеңиздин бузулушуна алып келет. Анда келиңиз, кайрадан Теңирибизге биздин жашообуздун ар бир мүнөтү үчүн ыраазычылык айтып сыйынабыз. Биздин өкүнүчкө же кайгырууга каршы күрөшүү үчүн куралыбыз — бул Теңирге болгон ыраазычылыгыбыз. Сиз да ушул куралды колдонуп көрүңүз. Ошондо бир эле убакытта кубанып, алкыш айтуу жана өкүнүп кайгыруу мүмкүн эмес экендигин сиз жакшы билип каласыз. Анализдеп байкап көрүңүзчү. Эмне үчүн руханий мамиле алсырап калат болду экен? Никедеги көйгөйлөр руханий жашоодогу кыйынчылыктарды көрсөтүп турат. Теңирге жакын болуңуз. Анын сөзүн окуңуз. Сыйынууда болуңуз. Кудайдын ырайымынын астында жашаңыз. Ушунун баары биздин жүрөгүбүздү толтуруп турса гана, биз боорукердиктин булагы боло алабыз. Төмөнкү сыйынуу сиздин Кудай менен тирүү мамиле курууңузга жана кымбаттуу күйөөңүз менен жакшы мамилелешүүгө жардам берет. Теңирим, менин күйөөмө жакын болгонум аркылуу мен сага көбүрөөк жакындайм. Мен күйөөмдү көбүрөөк таануум аркылуу сени тереңирээк тааный алам. Күйөөмдү чын жүрөктөн чыккан жеткилең сүйүү менен сүйгөнүм андан да, дүйнөдөгү баардык нерседен да сени көбүрөөк сүйүүгө түрткү берет. Күйөөм экөөбүздүн ортобузда сенден башка эч нерсе тура албайт. Сен гана, Теңирим, ар бир көз ирмемде биздин ортобузда боло көр. Ал эми биздин жүрөктөрүбүз биригип жаткан учурда, алар сени менен да бирге болуусуна батаңды бер, Кудайым. Экинчиден, Кудайдын планы менен жүрүңүз. Биздин кызмат нике жашоодо батанын булагы болуу, жакшылык кылууну пландаштырууда жана аны ишке ашырууда өзүбүздү Теңир менен бекемдөө. Жакшылык кылууну пландаштырыңыз. Акылмандуулук менен айтылган чындыкта да. Жамандык кылууну ойлоп жаткандар адашып жатышкан жокпу? Ал эми жакшылык кылууну ойлогон адамдарда ырайым, ишеним бар деп жазылган. Биздин жыйыныбызга конокко чакырылган бир насаатчы бул аяттын үстүнөн ой жүгүртүп жатып, Адольф Гитлерди айта кетти. Фашисттердин бул башчысы
6 миллион еврейлерди өлтүргөн. Насаатчынын сөзү боюнча, колуктуу үйлөнүү тоюна кандай камынса, Гитлер да жамандыкты ойлоп таап, аны пландаштырып, аны ишке ашырууга так эле ошондой камынган. А сизчи? Сиз эмнени пландаштырып жатасыз? Биз да жакшылык кылуу же жамандык кылуу планын тандай алабыз. Бирок биз Кудайдын көз карашындагы сулуу аялдар катары жакшылыкты гана кылууга чакырылганбыз. Демек, бүгүндөн баштап ар дайым жакшылык кылууну өмүрүңүздүн акырына чейин максат кылып алыңыз. Эми бул планды ишке ашыра баштаңыз. Мыкты пландаштыруу менен эле чектелип калбаңыз. Ар бир жакшылык ишиңизди акырына чыгарууга аракет кылыңыз. Бул план ишке аша тургандай болсун. Үмүт эч качан жоголуп кетпейт. Ал эми боорукердиктин алипеси сиздин кичине булагыңызды шар аккан чоң дарыяга айландыра алат. Боорукердиктин кыскача алипеси. Биринчиден, ар дайым руханий салымыңызды кошуп туруңуз. Аюптун аялы сыяктуу күйөөңүздүн Теңирдин планы тууралуу сиздин көңүлү калуусуна жол бербеңиз. Экинчиден, күйөөңүздүн атын баталаңыз. Күйөөңүз жөнүндө сүйлөп жатканда сөздөрүңүздү башкарып, боорукердиктин мыйзамы ишке ашуусуна жол бериңиз. Үчүнчүдөн, чыгымдарды азайтыңыз. Үй бүлөңүздүн финансылык абалын жеңилдетүү милдетин кабыл алыңыз. Үй бүлөңүздүн финансылык абалын жеңилдетүү милдетин кабыл алыңыз. Төртүнчүдөн, анын балдарын тарбиялап, өстүрүп, аларды тартипке салыңыз. Накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүндө жакшы эненин насааты бардык насааттардын эң мыкты үлгүсү экенин көрө алабыз. Сиз да күйөөңүздүн кыялдарын тең бөлүшүңүз. Анын умтулууларын, үмүттөрүн колдоп туруңуз. Бешинчиден, күйөөңүз айткандай кылыңыз. Обо өзүнүн күйөөсүнүн жүрөгүнө кайгы салган. Себеби ал күйөөсү айткандай кылган эмес. Алтынчыдан, бактылуу үй деген эмне экендигин билдирүү менен күйөөңүздүн жүрөгүнө кубаныч тартуулаңыз. Накыл сөздөрдүн 19 бөлүмүндө айтылгандай, ажаан жана наалыган аял болбоңуз. Жетинчиден, ар дайым оор басырыктуу, жоош жана туруктуу болуңуз. Сиздин үйүңүздө доктор Джекил менен миссис Хайд жашабайт экендигин далилдеңиз. Сегизинчиден, күйөөңүздү ар убакта мактап туруңуз. Жакшы сөз катыган жүрөктү жебитип, аны кубанычка толтурат. Сиздин оозуңуз жакшы сөздөрдүн булагына айлансын. Тогузунчудан, анын сексуалдык каалоолорун тең бөлүшүңүз. Анын жүрөгүн кубантыңыз жана ар убакта аны канааттандырыңыз. Онунчу, өзүңүздүн руханий абалыңызды бекемдеп туруңуз. Теңирге туруктуулук жана берилгендик менен ар дайым бүт жүрөгүңүз менен кайрылганыңызда, сиз күйөөңүзгө жакшылык кылган болосуз. 11. Башкаларда бар болгон нерселерди карабаңыз. Өзүңүздө болгон нерсеге ыраазы болуп, күйөөңүздүн сиз үчүн кам көргөнүнө кубанып, жаркырап туруңуз. 12. Сыйынууну күйөөңүзгө арналган кызматтын бир бөлүгү катары көрүңүз. Сиздин жүрөгүңүздөгү боорукердиктин булагын жаратууда сыйынуудан артык жол жок. 13. Эми берилген алипе сыйынуусун кайрадан кайталап, өзүңүздүн жүрөгүңүздү жана колдоруңузду текшериңиз. Бул сыйынууну күн сайын эстеп, аны так аткарууга аракет кылыңыз. Накыл сөздөрдүн 31 бөлүмү күйөө жөнүндө сөз кылып жатканда, никеде турган аялды көрсөтүп жаткандыгын мен билем. Бирок 31 бөлүм жалгыз бой аялды, анын күйөөсү бардай кылып сүрөттөп да жатат. Эстеп көрүңүзчү, энесинин насаатын угуп жаткан жаш улан, ал азырынча бойдок эмеспи? Ал айтылган мыкты сапаттарды күйөөгө тиелик кыздан издөөгө камынып жатат. Эми бизге айкын болду. Теңирдин ар бир аялга койгон максаты бир экен. Биз боорукердиктин булагы болууга тийишпиз. Сулуулукка чакыруу. Менин кымбаттуу корбум, сиз азыр сүйүүгө жана акылмандыкка толгон Теңирдин кереметтүү көздөрүн карай аласызбы? Сиз ар убакта сүйүктүү күйөөңүзгө жакшылык кылуу үчүн жамандыкты же кастыкты эмес, жакшылыкты тандайсызбы? Азыр күйөөңүз сиз үчүн орой жана жат көрүнүп жатса да, ал үчүн боорукердиктин булагы болууга даярсызбы?
Себеби сиздин сулуу жана кереметтүү аялга айланууңуз үчүн күйөөңүз Теңирдин жеткилең планынын бир бөлүгү. Мунун баардыгы сизден кандайдыр бир аракетти талап кылышы мүмкүн. Акыр аягында сиз үчүн оор милдетке да айланып калышы мүмкүн. Бирок бир нерсени билип коюңуз. Эгерде сиз сулуулукка умтулууда Кудайдын планы менен жүрсөңүз, анда сизди зор баталар күтүп турат. Ошондуктан сиздин никеңиздеги жагымсыз учурларды артка таштап, сиз өмүрүңүздү арнай турган Теңир берген адам. Бул сиздин күйөөңүз экенин элестетиңиз да, ага бардык боорукердигиңиз менен кызмат кылыңыз. Сиз Теңирдин булагынан күч алып, анын ичинде өсүп жаткандыктан Теңирдин күчү, анын акылы сизди колдойт. Жана ал өзү ишенимдүү болгондуктан сиздин булагыңызды ашыра толтуруп берет.